Assalamu alaikum туғандар. Мен көптен бері бір мәселе бойынша ойланып жүрмін да. Көй бұл видео критикалаш емес, жамандауыш емес, сунуш. Мынау жер біздің экзамен алуучу жер. Курсанттар бұл жерде экзамен тапшырып атат. Ушул жерде условия жоқ та. Жолдор асфальт емес, бузулган. Асфальттар көчүп атат да. Бул жер склад болуп кеткен, бул жерлер машиналар турат. Кытайдан келген, ар жактан келген машиналар ушул жерде турат. Ал эми бул жерде грузовой машиналар экзамен тапшырып атат. Бул жер дагы условия, мягко говоря, жоқ та. Бүт мондай таштак бурундоо жер. Бирөө өйдө, бирөө ылдый. Бул жак жеңил машина тапшыруучу жер. Экзамен ушул жерден алып атабыз. Ал эми бул жер дагы якобы трасса. Бул жердин условиясы дагы мындай. Бул жак складка айланып кеткен бир аз жерлери. Грузовой машиналар, Кытайдан келген машиналар парковкага айланып кеткен. Бул жак парковка, склад. Условия бул жерде орысча айтмакчы, мягко говоря, жок. Ушундай условияда экзамен алып атабыз да биз. Мынау азыр якобы трассага чыкты да. Шуну көңүл буруп, ошон трасса складдарды жок кылып, алардын бардыгын алып, условия түзүп, бул жерде асфальтта берсек болот да. Бул эми үйрөнүп жүрөт да. Экзаменге даярдануу. Бул эмнени үйрөнүп атат деген вопрос. Бул жерде полоса жок. Знактар жок, бир эле мына стоп линиядан башка. Анан унай окутуп ошончо убакытты көп кетип атат, дешип атат. Бирок балким алда туурадыр. Бирок дагы бир вопрос бар. Сунуш бар. Жолдо көзөмөлдү күзөтсөк, көбөйтсөк, туура эмес парковка кылган жерлер толтура. Бул эч кимге жаңылык эмес. Көчөдө двойной сплошнойду бускандар толтура. Даже керек болсо Чыңгыз Айтматовда дагы кетип атсаң, жолдо двойной сплошнойду кесип бусуп аткан болот. Бул жаңылык эмес. Мен машинамда видео регистратор бар. Күнүнө ондогон адамдардын правила бузуп атканына күбө болом. Если айтсаңар, далилдеп дагы бере алам. Ошогондорду жакшылап контроль кылсак, көп жерге камераларды койсок, ошогон жерде. Например, Лев Толстойдон Чыңгыз Айтматовго бурулуп аткан жерде. Ал жерде машиналар катып жүрөт, сплошнойдон чыга калышат, пробкадан качып. Ошогон жерлерде ичине көңүл бурсак. Себеп дегенде, ал жерде жаңы айдоочулар эмес, көбүнчө улгайган эле кишилер 5-10 жыл мага окшоп опыту бар адамдар ошондойду бузушат. Бул албетте контроль керек. Ошондой менин сунушум бар. Бул критика эмес, бул жамандоо эмес, бир жарандык катары. Мен бул сунушум. Ошону туура түшүнүп, көңүл буруп коесуңар деп ишенем.